Күзүндө, кышында эң көп пайдалуу, эң көп жешиңиз керек болгон 3 азык. Биринчиси өрүк. Баткендиктердин неге ден соолугу жакшы, көбүрөөк жашайт, анан душасы дагы таза десеңиз, жүрөк душаны дагы тазалайт, органдарды тазалайт. Бар жоктон пайдалуу да. Магазиндеги химикат сууларды ичкенден көрө 2 мешок өрүктү алып келип коюңуз. 2 мешок сизге 2 жылга жетет. 2 жыл сиз сок варинадан башкадан кутулдуңуз дегени да. Магазиндеги суулардан кутулдуңуз. Ошо сизге сон эң жакшы Coca-Cola, эң жакшы Fanta, эң жакшы Pepsi ошол. Эч кандай рекламаларсыз жүрөгүңүздөн баштап бар жокко пайдалуу бул өрүк болуп эсептелет. Мен ошондоймун. Ар дайым алып келип коем. 13 түк, 23 түк алып келип ушундай коесуң. Кирип чыксаң 10 мүнөттө даяр болот. Эң жакшы чайдын дагы ордун басат. Таза балдан 2 кашык, 3 кашык ошол кайнаган өрүккө аралаштырасыз. Сизге шербет, ушундай таттуу шербет. Бисмилла деп ичиши эле калат да. Бул сизге дары катары дагы кирет да мекендеш. Ушуну кылсаңыз чындыгында чөнтөгүңүзгө дагы жакшы, ден соолугуңузга дагы жакшы, баары жоктон жакшы. Айтор жакшы, эң жакшы. Биринчиси өрүк экен мекендешим. Өрүктү тынымсыз аракет кылып жешибиз керек, ичишибиз керек. Ал эми экинчиден ашкабак. Ашкабак дегени неге кабак, ашкабак деген мындай неге ушинтип айтылып калган десеңиз, чындап ашкабактардын дагы башын ширетире турган витаминдери бар, пайдалуу азык болгондугу үчүн ашкабак. Бар жокко пайда. Мекендешим, ашыкча сөздөрсүз, ашча сөздөрдү былжырабай токтотуп, ашкабакты тынымсыз жеш керек. Эң арзан, чөнтөгүңүзгө дагы ылайыктуу, өзүңүзгө дагы пайдалуу. Өзгөчө ашкабактын уруктары дагы пайдалуу, уруктарын дагы жешиңиз керек. Уруктар эркектердин уруктугуна дагы, сыпатын дагы күчөйтө турган бул ашкабак болуп эсептелет. Балалуу болбой аткандар, мурда бизге картофель, картошка Америкадан кирип келгенден мурда дагы бүт ашкабак жешкен, ашкабак пайдалуу. Ошол менен ашкабакка аракет кылышыбыз керек мекендештер. Ал эми үчүнчүдөн биринчиси не дедик? Өрүк, ашкабак, андан кийин пияз. Пияз көрөк ошол ушул азыктар чеснок, пияз күзүндө, кышында да көп жеш керек. Вирустардан башкадан алынып, айтайын дегеним ушул 3 азыкка бекем болойлу, көбүрөөк жейли мекендештерим. Зыяндарды эмес, пайдалуу нерселерди бул организмге киргизели. Организмибиз дагы жашашты билсин мекендешим.